Арбаңыздар, урматтуу сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр. Улуттук 1 канал жана музыка телеканалында Музлайф программасында сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ар бириңиздерде бул учурда ысык салам жолдойбуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздердин кызматыңыздарда туптура 1 саат бою Арген Эрнисбеков уулуңуздар болмокчу. Теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга да келген кадырлуу конокторубуз бар. Бүгүнкү эфирибиз болуп көрбөгөндө ысык жана жандуу болмокчу. Себеби дегенде келген коногубуз өтө сонун адам. Барыңыздар билесиздер, барыңыздар тааныйсыздар. Аны эмесе сиздер бүдүркүрөтүп кол чаап берсеңиздер. Сахнабыздын төрүндө кыргыз эстрада жылдызы, алтын үндүн ээси, көптөгөн кароо сынактардын катышуучусу жана жеңүүчүсү. Кыргыз элинин желеген бир гана Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө жүзүнө таанып жүргөн таланттуу кызыңыздар Бигмай Турузбекова. Кол чабуулар болсун. Эмгегиң бийик зор тоодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарың биз көкөлүп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, балачак өттү ойгондук. Разыбыз ага ат эне, төгүлсүн дайым береке. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Эмгегиң бийик зор тоодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарың биз көкөлүп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты.
Кол чабуулар болсын, рашылық билдиребиз. Бегим айым анда урсат болсо сизди бул жака чакыралы орунтуктарга. Урматтуу, ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин студиябызга келген коногубуз өзүңүздөр көрдүңүздөр, билдиңиздер дегиле эми кайрадан экранга жакыныраак чакыралы. Саламатсызбы? Кош келдиңиз Бегим айым. Саламатсызбы? Кош келдик. Көрүп турганыңызга Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. А дегенде көрүп турган жалпы теле көрүүчүлөр менен амандашып алалы. Анан эфирибизди уланталы. Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, сүйүктүү кыргыз элим, аман турасыздарбы? Орозо айыбыз кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым дегиле баарыбыздын ушул орозо айында тилеген тилектерибиздин баарын кабыл кылсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ай, баракелди, эң жакшы. Сизди бүгүн көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Себеби дегенде биз сиз менен көптөн бери эфирде көрүшүлү экенбиз. Интервью көптөн бери берилип окшойсуз, берип атасызбы? Чындыгында ооба көптөн бери көрүшө элек окшойбуз. Акыркы жолу качан келдим эле өзүм да унутуп калдым. Бирок негизи баягы Россия жергесине, Москва шаарына барып, царица долбооруна катышып келгенден кийин негизи интервью көп бере элекмин. Эми кичине баягы чыгып бирке интервью бергенге эми даяр болуп атат окшойм. Кичине эс алдым окшойт ортодо. Тыныгып алып, эң жакшы. Демек, көптөн бери эфирде көрүшпөйсөк, жаңылыктар толуп калган экен. Аябай деле көп деп айтпайм, бирок эми жаңылыктар бар. Жакшы. Мен жаңылыктардын учун башын чыгара турган болсом, соц тармактардан көрүп атабыз, рекламалар көп кетип атат. Кудайым буйрса, жакын арада өзүңүздүн эң алгачкы жеке концертиңизди берет экенсиз. Кудайым буйруса, чоң рахмат. Чындыгында. Рахмат, чоң рахмат. Толкундоо болот керек аябай. Аябай, толкундоо болуп атат, аябай сана тартат экенсиң. Баягы биринчи жеке концертиң болгондуктан чындыгында сарсана болуп эле баягы уюштуруучуларды кээде баягы эметип ийем да, чалып, эмне атасыңар, иштеп атасыңарбы, что-то көрбөй атам го деген сыяктуучу. Баягы өзүм дагы үйдө кичинекей бала менен болгонго дагы билбейм, ортодо баягы бир жыл тыныгы болуп калды да. Анан ошого дагы окшойт. Иши кылып эле сана тартып, киши толуп берсе экен, жакшы болуп берсе экен, концертим жакшы өтсө экен. Эми баягы биринчи концерт болгондон кийин жогорку деңгээлде өткөзгөнгө колумдан келишинче аракетимди жасап атам. Азыркы учурда тынбай аткан экенсиз да, Ооба, буйруса. Мүнөтүнү деп. Буйруса, кичинекейимди колума алып көтөрүп алып жүрөм көчөдө. Бияка болуп. Эң сонун. Анда дал ушул концерт тууралуу дагы бир аз рекламалуу айта кетпесек да болбойт го дейм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 13-14 апрель күнү кечки саат 18:30да Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында Бегимай Турузбекованын өзүнүн эң алгачкы жеке концертине ар бириңиздерди чакырабыз. Келип, көңүл ачып, бийлеп кетсеңиздер болот дейбиз. Жакшы. Концерт деп калдык. Эми бул өзүңүздүн жеке эң алгачкы концертиңиз болуп атпайбы? Анан жогоруда өзүңүз айткандай эле сана тартып атасыз. Кандай болуп кетет деп, туурабы? Башка да ырчылардын, кыргыз эстрада жылдыздардын концерттерине барып жүрөсүз, ырдап жүрөсүз. Анан өзгөчөлүк кылып атасызбы концертиңизде? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Өзгөчөлүгү, эмне десем, өзгөчөлүгү бул өзгөчөлүк элдин баарына жагат деп ишенем. Себеби дегенде мен мурда кийин айтып эле жүрөм, өзүмдүн апам ырчы, ырдап жүрчү, аябай таланттуу адам, үнү абдан сонун. Азыркы тапта 76-га чыкты. Апам баягы көпкө ырдабаганга кичине баягы эми карлык болуп, кичине ырдаганга азыр экөөбүздүн дуэтибизди жастыргам. Бул баягы менин эле эмес, эң биринчи ушул сахна, телевидение деген ушул ырдоо, дайыма сахнада жүрүү, эл көзүндө жүрүү, бул жеке эле менин эле эмес, эң биринчи кыял бул апамдын кыялы болчу да. Апам өзүнүн кыялын орундата албай калып, анан кийин баягы апамдын кыялын азыр мен орундатып атам десем жаңылышпайм да. Анан ошо апамдын чоң сахнага чыгып ырдоосуна дагы бир мен өзүм баягы салымымды кошуп атам. Апамдын эми баарыбыздын эле өмүрүбүз, канча жылдык өмүрүбүз бар, баарыбыз эле билбейбиз да. Анан апамдыкын азыркы тапта мен тем более билбейм да. Анан ошон үчүн баягы 76-га чыкса дагы азыр кыйынчылык менен ырдап аткан күндө дагы болбой эле апамды айтып атам да, келиңиз экөөбүз дуэт жараталы. Кудай бурса, ырдай албайм дейт. Эми ушул жашымда кантип ырдайм, канчадан бери ырдай элекмин дейт. Бирок мен болбой эле, жок, ырдайсыз, сиз жаш кезиңизден ырдап жүргөнсүз, Кудайдын берген таланты, Кудайдын берген үнү дегендей экөөбүз ырдашыбыз керек. Экөөбүздүн дуэтибиз элге жагат, элим колдойт деп колумдан келишинче азыр ошол дуэтти аябай жакшы чыгарганга, жакшы болсо экен деп ошонун үстүндө иштеп аткан убагым.
Убактыңыз азыр. Ушул өзгөчөлүк ушул да. Апам экөөбүздүн Кудай буйруса менин өзүмдүн жеке концертимде апам экөөбүз дуэт ырдайбыз. Буюрса апакебиздин кыялын ордотуп аткан турбайсызбы бул концерт менен? Буйруса. Жакшы. Арманда кетпесин деп атам да. Баягы жок дегенде ушул кызым менин кыялымды орундатты. Ушул бир чоң сахнага чыгып ырдаган бир чоң кыялым бар эле деген ошо кыялын орундатайын деп атам. Жакшы. Апакебиз деп калып атып, апакебиз тууралуу бир аз кыскача сүйлөшө кетеличи. Жашы 76 дедиңиз. 76-да. Бирок чоң сахнага алып барып, чыгарып ырдатайын деп атасыз. Буйруса, Буйруса. Жакшы, эң сонун сыймыктуу кыз менен сыймыктаныш керек албетте. Чоң рахмат. Мүмкүн болсо, каршы болсоңуз, кайсыл чыгарма, кандай жанрда чыгарма болот сиздердики? Эми биздики эстрада фольклор болот. Анан Кудай буйруса азыр аранжировкасын сүйлөшүп койдум. Аранжировка обону даяр, сөзү даяр. Сөзү Кыялбек Урманбетов байкебизге таандык. Обону болсо Камчыбек Бокалаев байкебизге таандык. Камчыбек байкеге байланышканымда эми сенин оюңдагыдай обон жарата аламбы деп аябай санаа тартты да. Бир сыйра өзүмөн сурап башкаларга да кайрылып көр деди, бирок мен эмнегедир ушу Камчыбек байкени тандадым. Бокалаев байкеге ишенип, жок сиз ушу апам экөөбүзгө бир мындай мелодичный, мындай оңой эле апам ырдай ала тургандай, мага ылайыктабаңыз, апама ылайыктап бир обон жаратып бериңиз жакшы деп. Эми бул жерде баягы эне менен баланын ортосундагы сүйүү, ортосундагы мээрим, анча-манча кайгы муң деген бар ортосундачы сөздөрүмдө. Кудай буйруса өзүңүздөр күбө болосуздар. Аябай сөзү сонун жазылган. Обонун дагы Кудай буйруса Камчыбек байке жакшы жазды. Эми аранжировкасын дагы жаздырганы баштап атабыз уже. Баштасак, ушу аранжировкасы жакшы чыгып берсе, анан кийин буйруса студияга барып, жаздырып, анан ушу концертимде элге тартуулайлы деп атабыз. Жакшы, сонун жаңыңыз бар экен буйруса. Чыгарма демек бул жаңы жасалып аткан, жаңы чыгып аткан чыгарма экен, жап-жаңы эч жерде чыкпаган. Жап-жаңы жок, эч жака чыкпаган. Бул жап-жаңы сөзүн Камчыбек, сөзүн Кыялбек байкебизге ишенип бергем. Кыялбек байке ушу апам экөөбүзгө бир дуэт жазып бериңиз десем, абдан сонун, мен оюмдагыдан ашыгы менен жазып берди десем жаңылышпайм, абдан сонун. Буйруса эл дагы кичине баягы элдин дагы көзүнө жаш келеби деген бир ишеничим бар да. Эң сонун, жакшы. Сөздөр аябай жакшы жазылды. Эң сонун, жакшы. Анда уруксат болсо азыр биздин ушундай жагымдуу маегибиздин ортосуна бир жагымдуу чыгарма барып келсек кандай дейсиз, Макул. Катарыбызды бир жагымдуу чыгарма менен толуктайлы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай керемет чыгармадан кийин биздин керемет эфирибизди да уланталы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүн биздин кадырлуу коногубузда сонун жаңылыктар менен бөлүшүп турган учурубуз. Бегим айым, айтсаңыз, чыгармачылыкта ушул музыка, чыгармачылык сиздики экенин так сезген күнүңүз эсиңизде барбы? Так сезген күнүм эсимде бар албетте. Ал кезде мен бала чак кезим болчу. Менин негизи музыка меники экенин сезгени бул эң биринчи апам мени 2 жаш кезимде сезиптир. 2 жаш кезимде ушу телевизордун маңдайында отуруп ойноп отурган экенмин. Ойноп отурганда ушу кыңылдап обон салган экенмин. Гүлнур Сатылганова эжекебиздин репертуарында Дасторкон деген ыр бар эмеспи? Ошолорду көп, ошол учурда мен төрөлүп 2 жашка чыккан маалда ушул ырды телевизордон аябай көп беришчү экен. Ошондон ушул ырдын эмнегедир обонун жаттап алыптырмын 2 жаш кезимде. Анан апам кухняда бирдемке кылып атып, анан келип мен обон салып атканымды угуп калып, анан кийин карап туруптур. Кайсылырды ырдап атат деп, жанагы көрсө ошолорду обонун салып атыптырмын да. Анан апам ошону азыркыга чейин айтып келет. Ошо 2 жаш кезиңде тилиң мындай өзүң былдырап жаңы тилиң чыгып келаткан кезде ошо обон салгансың деп. Ошондо мен түшүнгөм дейт. Ушул кызым менин жолумду жолдойт деп түшүнгөм дейт. Анан апам ошондо эле ошо кыялданып койгон экен. Ушул кызымды школду бүтсө, Мураталы Күреңкиев атындагы училищага сөзсүз түрдө алып барып өзүм окутам деп өзүнө сөз берген экен. Ошол сөзүндө туруп барып окутту апамчы. Андан кийин мен өзүм качан түшүндүм? Өзүм мектепке барган жылдары түшүндүм. Мектепке барганда дайыма ошо өзүмдүн мектебимде ар дайым мектебимдин атын чыгарып, ар дайым ушундай бир иш-чараларда дайыма мен калчу эмесмин. Мугалимдерим дагы байкап, ошо талантымды байкап, дайыма ким ырдайт десе эле Турусбекова Бегим айы ырдайт дей беришчү да. Ар бир концертте, ар бир иш-чараларда ушу мен ырдап жүрчүмүн. Ошол учурдан баштап эле менин бул кыялым десем болот, сахна.
Ең соңынан жакшы. Кыргыз элинин желегин чындыгында мен эфирдин башында айтып калбадымбы, бир гана Орто Азияга эмес бүтүндөй дүйнө жүзүндө таанып жүрөбүз. Бул учурда ыраазычылык билдиребиз буга дагы. Чоң рахмат Анан сиздерге. көптөгөн кароо сынактарга да катышып жүрөсүз. Азыркы учурда дагы сунуштар келип атабы сизге кароо сынактарга? Негизи сунуштар келип эле атат. Былтыр дагы мына 25-жылы мен ал учурда кош бойлуу болчумун. Кош бойлуу кезимде ошо 3-кызымды төрөдүм. Ошондо Нуков вместеден келди. Андан мурда Голостон келген. Анан кош бойлуу болгонума байланыштуу мен бара алган жокмун. 2 конкурстан тең мен отказ кылдым да, ошого тилекке каршы ошондой болуп калды. Нуков вместеге айттым, мен аман эсен төрөп алайын, кызымды чоңойтоюн, анан кийин Кудай буйруса бир байланышалы барганга аракет кылайын дедим. Анан Кудай буйруса байланышабыз дешти го редакторлору. Анан көрөбүз, эми Кудайдын буйруганы ал дагы. Жакшы. Россия учурунда, Россияга барып конкурска катышып аткан учурда, конкурста ошол жерде бут тозуулар болгон учурларды айтып чыгып берсиз. Анан ошол тууралуу бир аз маек кыла кетсек да болот го дейм. Мисалы эми кандайча бут тосуулар? Мисалы кандай бут тосуулар? Ал жакта жок, менимче бут тосуулар деле болгон жок. Мен бут тосуулар болгон деп айтканымды эсимде жок, антип айтпасам керек. Башкача айтсам керек. Репетициядан чарчатып койгон учурлар. Ооба, ал сөзсүз бул конкурста. Конкурс болгондон кийин ким күчтүү болсо ошону алсыз кылыш керек да. Алдан тайдырыш керек. Мен аны качан түшүндүм? Конкурс бүткөндөн кийин түшүндүм. Бүткөндөн кийин финалда тиги баягы мен албай калып, анан кийин Света алып кетпедиби? Ларионова. Ошол алып кеткенден кийин Лариса Долина менен Алена Спиридова менин балымды ылдыйлатып койгондо, анан ошондо мээм жетти да менин. Ага чейин мен такыр ушу ойлоп турмун, ушундай болуп кетет, ошончалык мен атайын чарчатышып, ушунча этип ойлоп турмун. Бирок мен эле кийин ойлоп калдым, 10 жолу мени репетиция кылдырышкан да, анан кийин ошондо билдим да. 10 жолу репетиция кылдыртышты. Болбосо ага чейин мен бир же болбосо ашып кетсе 2 жолу репетиция кылчумун. Анан ошол обезоруженаны ырдаганда Полина Гагаринанын ошо репертуарындагы обезоруженаны мен өзүм тандаган болчумун ошолордо. Финалга себеби дегенде өздөрү айтышты. Финалга чейин бүт ырлардын баарын өздөрү тандап беришчү. Анан финалда гана бизге өзүбүзгө уруксат берди. Өзүңөр тандагыла, кайсыларды ырдайт элең финалда деп. Ошондо мен ошо Полина Гагаринанын репертуарынан обезоруженаны тандагам да, ошолор мага жагат деп. Анан ошолорду мага тандап ошолорду беришти. Мен эмнегедир ошолорду ырдайм деп ойлогон эмесмин. Анан мага постановка кылышты. Сен моундай кылып чыгышың керек. Анан тээти гримеркадан баштап чыгышың керек дешти да. Анан ошондо макул дедим, ансын деле макул болдум. Мен бир дагы мындай постановкасына кандай нерсе болбосун, мындай капризимди көргөзгөн эмесмин бир жолу. Анан макул болуп, ошондо бир ар кандай бир нерселерге мындай шылтоо кылышып эле свет болбой калды, анан микрофон нетип болуп калды, анан бияка баспай койдуң, анан тияка баспай койдуң деп атышып эле. Анан ошо баш аягы 10 жолу репетиция кылдым. Башында бир 4-5 жолу репетиция кылганда уже үнүм кадимкидей чарчап калды да. Анан үнүм чарчап калганда нар жактан биздин педагогдорубуз бар болчу, жаш. Ошо педагогубуздун бирөөсү, ошол кызга мен абдан ыраазымын. Атын унутуп калдым. Ошол кыз келип мага колагыма шыбырады. Анан эмне болду десем, бегим ай, неме чарчап калба, кайра репетиция кылып атып үнүң отуруп калат, азыр концерт башталганда ырдай албай каласың, үнүңдү кичине эс алдыр, андан көрө мындай шыбырап ырдап тур деди да. Полный голос менен ырдаба деди. Анан ырдаба дегенде ошондо анан кийин макул деп, анан кийин уже мындай жарым үн менен ырдадым. Анан ошол менен баш аягы бир 10 жолу репетиция кылыптырмын. Анан болгону бүттү, бар кете берди да. Анан кийин баргандан кийин эми ал аз эле убакыттын ичинде, мисалы мен репетиция кылгандан кийин сразу эле концерт башталып кетти да, финал башталып кетти. Эми аз убакыттын ичинде сен кайра голосуңду восстановить эте албайсың да. Аны деген канча жылуу чай иштейм, суу иштейм, ошентип атып үнүм отуруп, ооругансып, кызыктай болупчу, тамагым ооруп, связкаларым ооруп калды. Андан кийин ырдагандан Лариса Долина айтпадыбы? Бийик нотага кичине жетпей калдың депчи, четко болбой калды деп. Бирок мен састараны өзүмдү укканда бардык эле ноталарга точно эле баягы жеткендей эле болгондой сезилдим өзүмө. Бирок эми элестетсеңиз, өзүңүз тээ тияктан гримеркадан басып келип, сен 10 жолу репетиция кылганда чарчайсың да албетте. Адышка болот. Анан кийин үнүң да чарчайт, связкаларың ооруйт да. Анан кийин мен өзүм эле арамзаланып калдым чындыгындачы. Булар мени атайын эле чарчатышкан окшойт депчи. Себеби эмнеден уламан деп ойлоп калдым. Башында биринчи 2 жолу репетиция кылганда аябай сонун ырдап аткам да.
мындай гүлү күчтүү болчумун да, чындыгында күчтөнүп өзүмдү карманып, жок мен Кыргызстанымды уят кылбашым керек, мен элимди уят кылбашым керек, мен элимдин үмүтүн акташым керек деп атып, анан ошо аягында ушу үнүм чарчап калды. Чындыгында ошондой учурлар болду. Анан ошондо мен өзүм эле баягы жаман ойлоп калдым да, ушу мени атайын эле чарчатышты окшойт. Балган башка катышуучулардын баары эле сахнадан эле ырдашты да, эч кандай баскан жок, бийлешкен жок. Анан мен аягында ошо ушунчалык чарчатышты да. Анан кийин мен ошолордун баарын айтып, анан эми бир сыйра жаман көрүндүм чындыгында. Өзүм дагы бир мүнөзүм бар экен, ушундай мындай бетке айтам да, бирдемкени жашыра албайм. Анан ошондо айттым, уятыңар жок экен деп элечи. Уятыңар жок экен, бирок баягы бир жагынан ойлосом ошону кайра туура эмес айтып койдум окшойт деп коем. Себеби дегенде баягы ошо царица долбоорунун аркасы менен канча элге таанымал болдук, канча кыргыз элин, кыргыз жерин тааныттым. Кудайга шүгүр. Эми андай болсо дагы бул дагы Кудайдын буйругу экен, ага дагы кейибебиз, кийин түшүнүп калдым да, эми бул дагы Кудайдын буйругу, бир жагынан туура эле чечим болуптур депчи. Биринчи месттен албасам деле, зато мага кыргыз элим эле эмес, өзбектер, тажиктер, орустар өздөрү канча мен үчүн күйүп бышышты. Ошолордун баарына мен чындыгында терең ыраазычылыгымды билдирем. Бир жагынан да опыт да топтоп келесиз жадан чоңдогон, албетте, албетте. Жакшы. Андай эми чоң конкурстарга, чоң кароо сынактарга барып аткандан кийин жалгыз барыш дагы бир аз коркунучураак болуш керек. Кыргызстандан колдоп барган ким барды колдоп сизди? Албетте. Кыргызстандан эч ким барган жок. Эч ким колдоп барган жок. Бул конкурсту биринчи мага баягы масштабдуу биринчи шоу Пятница телеканалында деп айтышты да. Буга чейин негизи Пятница телеканалында мындай шоу болбоптур. Майда чүйдө болуп эле жүрбөйбү анан кийин, бирок эң чоң мындай масштабдуу болбоптур да. Биринчи жолу болуп атат, ушу сизди чакырабыз дегенде мен башында ойлогом, чындыгында башка мамлекеттерден деле барышат болуш керек депчи. Баргандан кийин билдим, көрсө бүт эле орустар өстөр экен, жалгыз эле мен кыргыз болуп калдым да. Анан таң калдым, эмнеге жалаң эле өздөрүнүкү, анан кийин мен депчи. Жок дегенде Тажикстандан, Казакстандан, Өзбекстандан чакырышса болмок экен деп ойлогом, бирок андай алардын негизи ойлору жок болчу экен. Бир гана ошо Кыргызстандан мени эле чакырышыптыр, башка бүт эле өздөрүнүкү болду да. Каражат жагын мисалы ким каржылап берди? Баягы жол кире, тамак аш дегенде жалпысынан канча күн жүрдүңүз ушул жакта? Каражат жагын жалпысынан 4 айга жакын жүрдүк. 4 айга? Ооба. Сентябрда башталган, декабрда келдик да. Сентябрда башталган, анан ортосунда 2 айдан кийин бизди эс алдырышты, тыныгуу беришти 20 күнгө. Себеби дегенде биз баягы документально кирди чыкты кылышыбыз керек болчу экен да, кирип чыгышыбыз керек болчу экен. Ошондуктан менин үй бүлөмдү, жолдошумду, 2 кызым менен мен 4өөбүздү Кыргызстанга жиберип, анан кийин кайра 15 күндөн кийин кайра бардык. Ошондо 20 күн бир гана эс алдык, андан башка эс алуу болгон жок. Дайыма эртеден кечке съемкада жүрдүк. Каражат жагын бүт өздөрү төлөштү. Бүт баарын өздөрү төлөштү. Мен ошого дагы чындыгында абдан ыраазымын. Бизден эч кандай жардам болгон жок. Эч кандай каралашкан жок. Кийин деле билгенден кийин деле, эфирге чыккандан кийин деле эч ким сурап деле койгон жок. Эмне керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп деле койгон жок да. Бир гана терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен ушу Москва жергесиндеги биздин мигрант эжелерибизге, байкелерибизге. Себеби ошолордун мына колдоосу мага абдан күч берди десем дагы жаңылышпайм. Себеби дегенде бардык жагынан байкуштар кофесин көтөрүп келишет, суусун көтөрүп келишет, гүлүн көтөрүп келишет да. Ушунчалык ыраазымын. Чайга чакырышат, канча конокторго чакырышты байкуштар. Келиңиздер, жүрүңүз Бегим айже, биякка барып келебиз, жүрүңүз Бегим айже, тиякка барып келебиз дешип, үйлөрүнө чейин чакырышып, торт жасап келип беришет байкуш келиндерчи. Үйлөрүндө торт жасап, эмгектенген келиндер бар экен, ошолор дагы биздин апамды алып бардым. Жолдошумду, кыздарым менен өзүнчө 2 комнаталуу батир даярдап коюшкан экен. Ошол жака анан кийин үйүбүзгө чейин тортун алып келип берип, ушундай бир жылуу мамилелерин көргөзүп атышты, абдан сонун. Чакырууларга барып аттыңыз ошондо, э? Барып аттык, бир 4-5 жолу барып келдик окшойт, убакыт таап барып келдик, 1-2 саатка. Жакшы, сонун. Эң сонун. Демек, колдоп баргандардан өзүңүздүн үй бүлөңүз эле болгон экен ошо. Өзүм эле үй бүлөм, ооба. Апамды алып бардым. Апам себеби дегенде биздин колубузда. Ошондуктан башында сунуш түшкөндө эле айткам, мен үй бүлөмдү алып барасыңар, алып бара албасаңар, анан мен барбайм десем, анан кийин жок алып келебиз деп анан
ошо батир даярдап аябай баарын тамак ашыбыздан бери ичкен жегенибизден бери бүт даярдап беришти. Эң сонун. Буюрса эми баягы сиз багындыра турчу дагы бийиктери алдыда да өтө алдыда. Буйруса, оозуңуз калмай. Өзүңүз мынакей айтып атасыз, өзүңүздүн оозуңуз менен баягы дагы да сунуштар келип аткандар да көп экен. Буюрса дагы тынып, кичинекейлерди чоңойтуп алып туруп, анан белди бекем буып алып туруп, Кудай буйруса. дагы Кыргызстандын желегин Дагы такшалышыбыз керек. Буюрса, эң жакшы. Анан ушул ар бир сахнага чыгаарда сиз издеген нерсе барбы? Эмнени сезесиз сахнага чыгаардын астында? Сахнага чыгаардын алдында мен эркиндикти сезем. Анан жонумдагы бир чоң жоопкерчиликти сезем. Мен дайыма сахнага чыкканда элимди ойлойм. Себеби дегенде өзүңүздөр күбө болгондой, мени бир гана Кудай колдоп, анан элим колдоп чыккам. Ошондуктан элимди ойлойм, ушу элимди уят кылбайын, ушулардын бийик көтөргөн башын жер каратпайын деп, ошондой бир жакшы ой менен дайыма өзүмдү өзүм сахнадан толкунданбаганга дайыма аракетимди жасап келем да. Толкунданбайын, мен ар бир ырды ийине жеткире ырдашым керек, элимди уят кылбашым керек, желегимди желбиретишим керек деген жоопкерчилик менен, анан эркиндик менен чыгам. Мен өзүмдү сахнага чыкканда аябай эркин сезем, чындыгында. Ошол учурда, мисалы сахнага чыккан учурларда кээ бир ырчыларда баягы комплекс деген нерсе болот экен да. Баягы кээ бир ырдын текстин унутуп коембу деген сыяктуу мындай коркунучтар бар экен. Ооба. Сизде болду беле ошондой учурлары? Албетте андай болот. Баардык эле ырчыларда болот го дейм андай. Царицада жүргөндө мисалы өмүрүңдө ырдабаган ырларды деле ырдайсың да. Мисалы мен өмүрүмдө укпаган ырларды ырдаган ырлар болду да. Ошондо деле бир эле күн сага убакыт берет. Бир күндө сен ошо сөзүн жатташың керек, обонун да жатташың керек, ийине жеткире ырдашың керек да, жакшы бал алыш үчүнчү. Анан кийин бир күндө ошол ырды жаттап, жанталашып, уктабай, түнкү 12-ге чейин жаттайсың, кайра таңкы саат 5-те съемкага туруп кетесиң. Ошентип атып, Кудайга шүгүр, сөздөрүнөн жаңылбай ырдадым колумдан келишинче. Бирок баары бир сахнага чыгаарда кадимкидей толкундануу болот, кадимкидей коркуу сезими болот. Чындыгында Бийик Майы менен жаңылыктар өтө көп болуп кеткен экен. Жаңылыктарды четинен сүйлөшүп турган учурубуз. Бийик Майы, айтсаңыз, кыялыңыздагы аткаргыңыз келип жүргөн чыгарма барбы? Мындай батын албай, кээ бир бардык эле ырчылар негизи чыгармасы кыялында бир чыгарма болот. Ушул чыгарманы ушундай кылып ырдасам деген кыялыңызда барбы? Эңсеп жүргөн? Албетте андай болот, бирок кайсы тилде? Каалаган өзүңүз Каалаган эле тилде. Каалаган тилде, Кытай тилинде болобу деген. Албетте болот. Кытай тилинде болобу деп калбадыңызбы? Ошо чын эле чындыгында мен бул Кытай элин аябай музыкага баа берип, уккандары, колдоолору аябай күчтүү болот деп угам да. Ушул күнгө чейин угуп келем. Анан көп айтып калышат, Бийик Май, сиз ошо Кытайга барбайсызбы? Кытайга барып ырдасаңыз сонун болмок. Сиздин тилиңиз жакшы го, бат эле башка тилди үйрөнүп кетет окшойсуз, баягы ыр жагынан депчи. Анан англис тилинде дагы баягы акценти жок ырдайсыз дей беришет да. Мага сезилбейт чындыгында баягы. Анан ойлоп калам, кээде ушу бир кыялымда бар, чындыгында Кытайга бир барып келсем, сунуш түшсө депчи, Кытайга барып, ошо Кытай тилинде бир сонун бир чыгарманы ошо кытайларга барып ырдап берсем кандай сонун болот эле деп бир кыялданып коем да. Анан азыркы учурда Лара Фабиан деген ырчыны баарыбыз эле таанысак керек. Лара Фабиандын өзүнүн репертуарында Ададжо деген аябай сонун ыры бар да, аябай оор чыгарма. Мен бул ырды 2011-жылы Ысык көлдө Кадыр түн деген бизде жыл сайын конкурс өтчү, ошол конкурста ырдаган болчумун. Ошондон бери ушул ырды ырдай эле экенмин. 2011-жылдан бери азыр мага көп жазып калышат да. Менин күйөрмандарым, элим негизи көп жазып калышат. Адажону ырдабайсыңбы? Ырдадым дедиң эле го дей беришет да, ошону эмнеге укпайбыз деп. Ушул Адажону ырдасам, дагы бир жакшы ырдап ушу элге тартууласам деген бир жакшы кыялым бар. Кытай тилинде. Кытай тилинде дагы, анан ошо Адажону англис тилинде өзүнүн өз тилинде ушундай бир жакшы алып чыгып ырдап ушу элимдин суранычын аткарып берсем деген бир жакшы кыялым. Коногубузга Бийик Майымга дагы эркин микрофон берели. Келесиз Бийик Майым. Урматтуу кыргыз элим, сүйүктүү кыргыз элим, баардыгыңыздарга кааларым
эң биринчи чың ден соолук, узун өмүр, бактылуу жашоо, баардыгыңыздар үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Ар бириңиздер ушу уул кыздарыңыздардын урмат сыйын көрүп, төрүнөн көркү болуп жүрө бериңиздер. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин, эч качан көңүлүңүздөр оорубасын, деги эле ар бир күнүбүз майрам болсун. И дагы бир каалоом, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Алардын ичинен биздин Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө ар дайым тынчтык болуп, тынч жашайлы. Баардыгыңыздарды мен чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми Муз канал сиздерге дагы чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Ар дайым ошентип кыргыз элибиз менен биздей чыгармачыл айымдар, мырзалардын ортосунда ошо бир чоң көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Чакырганыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Каналыңыздарга узун өмүр каалайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге дагы чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана сиздер үчүн Бегимай Турузбековадан жагымдуу чыгармалар болсун. Келиңиздер, ырдайлы, бийлейли бир гана чогум. Ал эми мен сиздер менен коштошпойм. Бир гана кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жанып турган ар бир таңда кайра күн шоласы жаркырай. Жашап жаткан ар бир жанга чексиз кубаныч, бакыт-дамы тартуулай. Эмгек кылып сен да талба, майда кыялдарга байланбай. Болбос ишке капаланба, ар бири күнүңдү тосуп алган айрамдай. Чынында максатыңа ишенгенде жеңесиң барын, келет ошолуу багың балбылдап. Жүрөгүңдө күйүп турсун махабат жалын, бийик болсун ураның. Келгиле өмүр барда, ынтымак менен дайыма. Кылалы талбай элге пайда, алдыга умтулат өмүр дайра. Андыктан сен да багынбай, жеңишке жетип күлүп жайна. Жалындаган жаштык чакта таза тунук билим алып талыкпа. Адашпастан жолдук башта, акылман жандын аты калат тарыхта. Жумушуңду сүйүп жаса, бара ийгиликтер жаралат. Мүмкүн болсо жыргап жаша, бул өмүр бизге жараткандан аманат. Чынында максатыңа ишенгенде жеңесиң барын, келет ошолуу багың балбылдап.